Кыргызстанда бардык улуттун өкүлдөрү служба кылыш керек. Орустагы, Өзбектагы, Дунгандагы, Уйгурда бардык улуттун өкүлдөрү служба кылыш керек. Бүгүнкү күндө салык кодексинде иштеп аткан 18 жаштан иштеп аткандар военный техниканы алуу үчүн ар бир айлыгынан 200 сомдон ай сайын берип турса, 1 миллион адам иштесе, ар айда эле 200 миллиондон түшүп турат экен. Ушуну бир 5 жыл киргизип туруш керек болуп атат. Бул кийим-кечек, тамак ашын эмес, бир гана ошол аскер куралдарын алуу үчүн гана бизге резервге түшүп тура турган кылыпчы. Буга ар бир кыргыздын патриоту өзүнүн айлыгынан 200 сом берип турганга макул болсо керек деп ойлойм. Ушу альтернативдик службада дейт, акча алып эле Байманаптын балдары альтернатив служба менен калып, кедей кембагалдар эле служба кылып, ошол чек араны коргоп атат депчи. Ушул альтернатив службага өзгөчө бир жаңы нормаларды киргизсек да биз. Экинчиден, Кыргызстанда бардык улуттун өкүлдөрү служба кылыш керек. Орустагы, Өзбектагы, Дунгандагы, Уйгурда бардык улуттун өкүлдөрү служба кылыш керек. Сиздер Коргоо министрлиги жашы жеткенден кийин көбүрөөк бересесин бергендерди калтырып коюп, жалаң карапайымдык ала бербестен бүт аскердик милдетке жеткендин бардыгын службага тартышыңыздар керек. Жана служба кылуунун убактысын дагы карап көрүшүбүз керек. 1 жылбы же 1,5 жылбы депчи.